Жумагүл баркта бас абадан чырк этме, адамдар бузулду. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Кала, маршрутка, эл жык жыйма. Бирин-бири жөөлөгөн кишилер. Көпчүлүктө 7-8 жаштардагы окуучу да бар. Өзүнүн чоң сумкасын колуна кармап, түйшүк тартып, чоңдордун арасында араң турат. Уйкусу келип, улам тизеси бүгүлүп кетип, көзү умачтай ачыла түшөт. Салаңдаган кирпиктери көздөрүн ачырбай ылдый тартып, кайрадан сокур кемпирди ээрчи, көз ирмемдик уйкуга мас. Мында карып калган деле кемпир чал жок. Артта жаштар, калганы орто жаштагылар. Көбү телефондо, азырагы кабак түйүп, кандайдыр ойлор менен алаксыйт. Балага көңүл бөлгөн жан жок. Ушунча адамдын арасынан наристенин сумкасын тизесине коюп алайын деген деле киши болбоду. Ошол баланын каптал жагында бир аял капалуу келе жатат. Себеби жанындагы жаш кыз анын күйөөсүнө орун бошотуп бере калганды билбей камырабай келет. Аял кызды көзүнүн кыйыгынан карап, аны ачык тарбиялай албай, мурду кыпчылып чыкые тырышат. Ыймансыз, деди чала үнүн чыгара күбүрөнүп. Кыз болсо аны уккан да жок. Кулагында наушник бар эле. Кайра дагы кайталады. Бул жолу катуураак сүйлөнүп: "Адамдар бузулду. Айланасындагыларды карап койсо боло", деди жиндене. Ошол маалда маршрутканын тык токтогонунан улам жанагы уйкуга мас болуп келе жаткан бала тиги аялдын этегине кулады. "Ой, абайлабайсыңарбы?" деди жанагы ачуусу чукул аял айдоочуга кыйкыра баланы түртүп. "Акырын айдабайбы? Элди ойлогон киши жок",